Саламатсыздарбы. Бул жашоодо эң маанилүү бул биздин балдар. Балдар үчүн ата эне ар кандай нерсеге даяр. Эми ата эне түнү күнү иштейт. Бирок практика көрсөткөндөй бир гана материалдык камсыздоо бул жетишсиз. Андан да тышкары балдардын көңүлү, психикалык туруктуулугу абдан чоң мааниде. Ошол боюнча бүгүнкү биздин конок коуч психолог Анара Акылбековна айтып кетмекчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы, кутман таң барыңыздарга. Бүгүн аябай жакшы тема коюп турсуздар, ушул балдар жөнүндө. Эң эле айтып келгендей, балдар биздин келечегибиз деп келебиз го. Ошон үчүн биздин базабыздагы, биздин түптөлүшүбүз да ошо балдардан түзүлөт да. Эгерде биз бүгүнкү күндө балдарга кандай тарбия бериште жана балдар менен болгон мамиледе да. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө бала менен ата эненин мамилеси өтө орчундуу маселе болуп келатат да. Себеби эмнеде? Бул үй бүлөлүк көйгөйдөн. Эми бизге көбүнчө психологдорго көбүнчө ушул үй бүлөлүк баягы көйгөйдүн азабынан көбүнчө кайрылгандар аябай көп. Ооба. Чындыгында эң биринчи көйгөй бул үй бүлөлүк ажырашуудан келип чыгат. Баланын баягы ошол кичинекей кезинде алган травмалары, атасы ичкенден, ошону менен бирге ата энеси туруп, бирок ата энеси ушул көрөк аттын айынан алыска кеткенден, чоң апасында, тайнесинин колунда калганда балдардан, андан тышкары ошол ата энеси кандайдыр бир кырсыктан эрте каза болуп, ар кимдин колунда чоңойгон балдардын деп салыштырып келгенибиз менен деле өтө акчалуу ата энелердин дагы балдары жабыркагандар, кайрылгандар аябай көп. Мунун баары эмнеден келип чыгат? Мунун баары мээримдин жетишсиздигинен. Мунун баары ошол ата эненин убагында балдарга туура көңүл бура албаганыбыздан келип чыгат да. Мына ушундай көйгөйдүн жаралышында ошол кичинекей наристеге, ошол балдарга биринчиден болуп эмне бүгүнкү күндө жашоосуна түрткү берет десеңиздер, ошол келечектеги өзүнүн бир инсан болуп жаралышында чоң бир таасир берет да. Себеби андай адамдар оюн эркин айта албай калышат, андай балдар. Андай көп кыздарыбыз таланттуу келет же көп уулдарыбыз бир көп нерсеге максат коюшат дагы, ушундай бир чоң жерлерде өзүнүн оюн жеткире албай, керек болсо ошол максаттуу бир жашоодо өздөрүнүн максаттарында адашып калышат. Мунун баардыгы ошол күнкү убактагы кесиптештерине, ошол күнкү болуп жаткан айланадагы чөйрөгө, ошол күнкү болуп жаткан досторуна көп күнөө коюшу мүмкүн да. Бирок ошонун баары ошол кичинекей кезиндеги чогулган, топтолгон травманын негизинде, кичинекей чогулган, топтолгон бир эмоциянын негизинде ушул жыйынтык чогулуп отуруп, бул стресске айланып, ошонун негизинде бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз жабыркаганын негизинде да. Ошондо ажырашуу жөнүндө кеп кылсак, эгерде Кыргызстанда ар бир 4-чү жубай ажырашат экен тилекке каршы, ошондой учурда ата эне өзүн кандай алыш керек? Ушу стресс аз болуш үчүн, бала көп стресс албаш үчүн. Мындай да, бүгүнкү күндө ошол ажырашуудан дагы мурда, чындап айтканда, ошого бараткан проблеманы, көйгөйдүн учу эмнеде экенин ошого көңүл бурсак да, чындыгында айтканда измена да келип чыгышат көбүнчө, кызганычтан. Мындай да көбүнчө ата эненин, көбүнчө аталардын жоопкерчилик албаганынан, анан ошол атага каршы жасап балдарды аялдары инструмент колдонгондон келип чыгат. Өч алуудан, атасы ажырашкандан атага баланы жолотпогондон, эгерде атанын колунда калса апага көрсөтпөгөндөн, бирок чындыгында айтып келсек, балдарда эч күнөө жок. Ошол бала бүгүнкү күндөгү сиздин уруш талаштан, бүгүнкү күндөгү сиздин пикир келишпестигинен, бүгүнкү күндөгү акча жок дегендин айынан ошол балада көптөгөн көйгөйлөр жаралып келет. Мындай учурда кандай кылышыбыз керек? Мындай учурда ата эне бир чоң бир жакшы бир өзүңүздөрдү гана ойлобостон, ошол артыңыздардан келе жаткан балдарга бир сиздердин бир ажырашуу, өзүңүздөрдүн бир көйгөйлөрүңүздөр, өзүңүздөрдө болгон бир таарынычтар менен ошол балдарга бир таарынычтын илептери, таарынычтын тагдырлары тийбесе. Себеби ошол нерсени деле бир келишим негизинде, туура түшүнүүнүн негизинде ошол балдар кийинки сиздердин бир келечегиңиздер. Эртең сиздер дагы бир дөөлөттүк каарылык күтүш үчүн ошол балдарга биринчи кезекте мейли ажырашсаңыздар дагы ортодогу балдарды инструмент кылбасаңыздар. Себеби билесиздерби, бүгүнкү күндө чындыгында айтып келгенде ошол эркек бала болсо, кыз бала болобу, бул ата тек менен болгон тыгыз байланыш ал баланын өсүүсүнө, ал баланын финансылык жагына, ал баланын ушул карьерасына түздөн түз бир
жакшы бир колдоо көрсөтөт да. Ошон үчүн бул ата тарап менен жакшы байланышта болуш керек. Ал эми апа тарап менен тыгыз байланышта болгон балдарда мээримдүүлүк, боорукерлик, бир коомдо болгон бир жакшы бир кайрымдуулук иштерин жасаганга дагы чоң түрткү берет. Ошон үчүн эң биринчи кезекте мен ушул ата эненин эки ажырым жолго түшсө дагы келишим түрдө өчөшпөстөн, мүлк талашпастан, себеби бул жашоодо баарыбыз жашаш керек дейбиз, бирок жашаш үчүн сиз эмне кылдыңыз? Себеби сиздин ата тегиңиз эмне өткөрүп кетти? Ал эми сиз ошол өтүп кеткен тагдырга таарынып, бүгүнкү жашооңузга таарынып, айлана чөйрөңүзгө таарынып, бүгүнкү балдарга болгон мамилеңизде сиз ошол келечектеги сизди ээрчип кетип бараткан балдарыңызга эмне таштап кетесиз? Мына ошол суроонун үстүндө, ошол маалыматтын үстүндө көбүрөөк ойлонсо, ата эне мен ойлойм балдарга болгон тарбияда, балдарга болгон мээримде өздөрүнө бир жакшы бир жооп табат деп ойлойм. Бул биринчиси. Ал эми экинчиде бүгүнкү күндө ата эне чогуу жашап туруп деле, бирок убактысы жок балдарга. Ошо телефон менен, ошол бир жакшы бир кандайдыр бир буюм менен, жакшы бир оюнчуктар менен, жакшы бир паркка алып баруу менен, же бир жакшы бир кино киргизип коюу менен эле мен сага акча берүү менен балдардын мээримин алам деген дагы бул туура эмес. Чындыгында айтканда, ошол кичинекей наристеге ошол телефон деле, ошол кымбат кийим, кымбат оюнчуктар сиздин мээримиңизче эле толтура албайт. Бүгүнкү күндөгү ошол жаш кыздарга, эгерде кыздар деп алсак, ошол мээрим толбогон кыздар бүгүнкү күндөгү кийин турмушка чыгар да, бул үчүнчүсү да. Ошон үчүн мээрим бериш керек да, мээримге толтуруп салыш керек. Эгерде кичинекей наристени түүлдүктөн баштап 5 жашка чейин чындыгында айтканда ханышадай караш керек кызды. Эгерде кыз кийинки барган жеринен ханышадай орун табат десеңиздер, ал эми ошол түүлдүктөн баштап 5 жашка чейин балаңызга ошол хандай мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин ооба, андан кийинки орду 13 жаштан 17 жашка чейинки переходный возраст деп коебуз биз, ошол жашка чейинки ордунда балдарга, өспүрүмдөргө кандай мамиле кылуу керек? Булар менен сөзсүз түрдө кичине бир аз болсо дагы ушул жерден баягы контролду алып, кызыгуусу кайсыл жакка баратат. Бизде мындай да, ошол 13 жаштан 17 жашка чейин келген контроль учурунда биз эмнеге басым жасайбыз? Эгерде бала математикадан же английскийден аябай жакшы билип жатса, орус тилден же башка сабактан начар болуп жатса, именно ошого барып басым жасайбыз да ошол жактан кружокко берип жазабыз. Жок, наоборот, кайсыл жагынан жакшы бала кетип барса ошол жагынан. Ал баланын сөзсүз түрдө баардык сабакты 5ке окуганын кереги жок. Эгерде ошол 5ке окуп жүргөн бала деле кийинки жашоосунда көп сынып калышы мүмкүн. Эмнеге? Себеби ошол мугалимдин курчоосуна, ошол классташтардын курчоосуна алат да, жашоодогу жашоонун бир берген сыноолору, тапшырмалары, задачалары бул көбүнчө бир орчундуу бир көйгөйлөрдөн турат. Ал эми ал жакта баягы 5 алган бала көбүнчө сынып калыштан чече албай калышы мүмкүн да, тагдыр берген задачалар. Окубаган балдар ошо чечип көнүп, себеби алар деген ошол окуп жүргөндө эле баягы экиге да көнгөн, мугалимдин кагуусун да көргөн, урушун да көргөн, ал тагдырга оңой бышат да. Мына ошон үчүн мамиледе биз аябай бир олуттуу карашыбыз керек. Ал эми үчүнчүсүн айтып кетейин, кызга мээрим бербегенде. Кызга мээрим бербегенде ошол кыз кийин турмушка чыгаар учурунда, мисалы 17 жаштан сиз кийинки окууну бүткөнгө чейин болгону дос болушуңуз керек. Балдарга биз баягы ата бизди мынтип караган, апам бизди мынтип караган, биздин убакта деген атабыз эле, апабыз эле анан чулук менен чаап койчу анан баягы деп атпайбы? Ал заман башка такыр. Бүгүнкү күндөгү замандын өнүгүүсү менен биз ошол информация, маалымат менен кошо өнүгүшүбүз керек да. Ошол учурда баягы кыз өзүнө баса турган мээрим издейт. Анан баягы күйөөгө тиер учурунда аталык мээрим таппай эле ошол мээримди издейт дагы турмушка чыгып алат. Бирок ал жолдошко чыгыш керек болчу. Ал эми уулдарыбыз болсо энелик мээрим издейт дагы аял эмес, эне болгон жубайга туш болуп калышы мүмкүн. Мунун баары эмнеден келип атат? Мунун баары ошол түпкү тамырыбыздан, түпкү биздин берген тарбиябыздан
келип чыгып атат. Эми балдарды тарбиялоо боюнча ата эне өзүн кандай алып жүрүш керек? Айтат го, сен биринчи өзүңдү тарбияла, андан кийин бала сени көрүп өзү тарбияланат деп. Туура да. Бул дагы бир жакшы сөз бар го, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болом дегендей эле. Үй бүлөдө дагы ошондой да. Сөзсүз түрдө үй бүлөдө бала тарбиялаардан мурда ата эне өзүн тарбиялаш керек. Ата эне столдун үстүндө, бүгүнкү күндө столдун үстүндө өзү уюлдук чөнтөк телефон кармабаш керек. Мисалы, биринчи тарбия ушул да. Бала тарбиялоодо ата эне өзү столдун үстүндө урушпаш керек. Ата эне өзү ичип келбеш керек. Ата эне өзү балдарга ошол ичимдикти, шарапты көрсөтпөш керек. Бүгүнкү күндө сиз кандай тарбия болсоңуз, өзүңүздү тарбиялап баштасаңыз, бала сиздин ксерокопияңыз. Баланы айтып тарбиялаганга караганда, сиз өзүңүздү тарбиялап, сиздин өзүңүздүн баскан кадамыңыз менен, өзүңүздүн сүйлөгөн мамилеңиз менен, сиздин өзүңүздүн үй бүлөдөгү ата энеге болгон мамиле, ошол аялына кылган мамилени бала сөзсүз түрдө кийин айымдарга кылат. Ал эми эч эле бала сөзүңдү укпаса, тилиңди албаса, мындай кандай чара көрүш керек? Бүгүнкү күндө сөз укпаган, тил албаган балдар дагы аябай көп. Эмнеден ал чөйрө дагы таасир бериши мүмкүн. Окуп жаткан чөйрө дагы. Ошондо сөзсүз түрдө сиз сабактарына барып катышыңыз керек. Бүгүнкү күндө чөйрөдө эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө уюлдук телефон дагы таасир бериши мүмкүн. Бүгүнкү күндөгү эгерде бала бүгүнкү күндө сизди укпай жатса, бүгүнкү күндө бала бүгүнкү күндө сиздин мамилеңизге корс мамиле жасап жатса, ал сөзсүз айланасындагы көрүп жатат ошол нерсени. Ошон үчүн сиз айланада болгон нерселерге сөзсүз түрдө көңүл бурушуңуз керек. Анара Акылбековна, аябай кызыктуу айтып берип, мен убакытты да унутуп калыптырмын. Келгениңизге чоң рахмат. Ал эми Замана студиясы программасын улантат.